Дүйнө жүзү дүркүрөп экономикалык жактан өнүккөн сайын ал жердин экологиялык абалы сөзсүз түрдө экинчи планда калат. Ошондой көрүнүш акыркы жылдары бизде да орун ала баштаган. Бирок учурда шаар экологиясын калыбына келтирүү үчүн бардык аракеттер дагы каражат дагы жумшалууда. Ал эми экологдор жашыл зоналарды кооздуу үчүн эмес, экологиялык принциптердин негизинде жасашыбыз керек дейт. Впервые такой большой бюджет на озеленение, но и при этом наряду этого... Биздин көз карандысыз тарыхыбызда шаарды жашылдандырууга азыркыдай көңүл бурулуп, мынчалык каражат бөлүнгөн эмес. Бирок экологиялык абал жакшырып кете элек. Ошондуктан биз экологдор көйгөйдү чечүүдөгү негизги учурлар боюнча кеңештерибизди берип жатабыз. Баарынан мурда биз ирригация тармагын жолго коюшубуз керек. Анткени ирригациясыз жашылдандыруу мүмкүн эмес. Дүйнө жүзүндө да Кыргызстанда да азырынча экологияны сактоо үчүн жашылдандыруудан өткөн нерсе табыла элек. Потому что без ирригации озеленение в городе практически невозможно. Бул концепциянын алкагындагы биринчи кезекте чечилчү маселелер жаңы конуштар. Дал ушул жаңы конуштардагы өлчөмдөн бир кыйла эсе көп жагылган таш көмүрлөр шаардын үстүндө кара булуттун пайда болушуна себеп болуп жатканы эч кимге жашыруун эмес. Андыктан 2025-жылга чейин Бишкектин айланасындагы бардык жаңы конуштарга документтери барына да жогуна да баарысына жаратылыш газынын түтүктөрү жеткирилет. Ал эми ага кошулуу механизмдери учурда иштелүүдө. Мисалы биздин азыр 20дан ашык жаңы конушубузда газ ирди турбалары, бирок кошулган адамдар 7000ге жетпейт. Эмнеге жет ал проблеманы мындай ичинен эч ким караган эмес да. Бул концепцияда көп ушул бак тиккенден баштап жанагы ошо газга банктар менен жанагы чоң заводдор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол банктар өздөрү ошол печканы алып берип, элге таратып, бирок анан эл аны банкка төлөп туруш керек. Экологияны сактоо үчүн жалпы Кыргызстанга жыл сайын республикалык бюджеттен 900 миллион сом акча каралат. Бирок депутат Дастан Бекешев бул сумманын көпчүлүгү эле тармакта эмгектенген кызматкерлердин айлык акысына жумшалат деген пикирде. Мындан тышкары Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлардын сапаттарын жана экологиялык нормалар боюнча талаптарын жогорулатышыбыз керек дейт ал. Европада мисалы евро 6 деген бензин менен колдонушат. Бизде дагы эле биз евро 3 менен, евро 2 менен колдонуп жүрөбүз. Ошол стандарттар эмне менен бири-биринен айырмасы кандай болуп атат да? Мисалы эски стандартта евро 2 мисалы алсак, аларда көп мындай свинец, терс нерселер көп бар да. Ошондуктан мен дайыма эле ошол маселени көтөрүп атам. Азыр экинчи жолу биз депутаттар менен чогулуп дагы экинчи жолу ушундай мыйзам долбоорду иштеп чыгып сунуштап атабыз. Жашыл аймакты өнүктүрүү концепциясы 2017 жылы кабыл алынган менен анын кээ бир тараптары түрдүү себептер менен аткарылбай келген. Буга байланыштуу экологиялык чечимдер институтунун дискуссиялык аянтчасында Жогорку кеңештин жана шаардык кеңештин депутаттары, Бишкектеги муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү жана экологдор чогулушуп, шаардын ирригациясы, шаарды жашылдандыруу боюнча стандарттарды иштеп чыгуу өңдүү бир топ көйгөйлөрдү талкуулап, жыйынтыгында мэриянын алдында экологиялык эксперттик кеңешти түзүү боюнча резолюция кабыл алынды. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.